Саламатсыздарбы, сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып баруудамын. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Клооп басылмасына кат жолдоп, анда саясатчы Равшан Женбеков убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылганы тууралуу жаңылыкты сайтынан алып салууну талап кылды. Министрлик бул үчүн 2 күндүк убакыт берип, эгер алардын талабы орундалбаса, Клооптун сайты бөгөттөлөрүн эскертип жатат. Министрликтин өкүлү Салкын Сарногоева Клооптун үстүнөн улуттук коопсуздук боюнча комитет Маданият министрлигине даттанганын BBC'ге билдирди. Сайт Клооп көйдү 2 күндүн ичинде, 2 рабочий күндүн ичинде ошол маалыматты сайттан алынсын депчи. Ал маалымат алынбаса, анда биз 2 айга булардын ишмерлигин токтотконго башка чечим чыгарып калганыбыз ыктымалды. Сарногоеванын айтымында атайын кызмат алардын аброюна шек келтирип жатканын жүйө кылып жатат. Клооп басылмасы алардын электрондук дарегине 7-сентябрь күнү кечке жуук кат келгенин ырастады. Ал катта аталган материалда жалган маалымат бар экени айтылат. Ошол эле кезде чечимде так кайсы маалымат жалган экени айтылган эмес, делет Айдай Токоева, Клооптун кыргыз редакциясынын редактору. Баланс сакталган макалабызда бейтарап деп эсептейбиз, эч кандай жалган маалымат берген жокпуз деп эсептейбиз. Ошондуктан биз бул макалабызды өчүрбөйбүз. Бөгөттөшсө биз ага даярбыз, анткени Азаттык деле бөгөттөгөндө биз күзгү сайттарды жасаганбыз. Орусча версияда да, кыргызча версияда да күзгүлөр бар. Буга чейин Бишкек шаардык прокуратурасы Клооп басылмасынын жабы боюнча сотко кайрылып, отурум 26-сентябрга белгиленген. Сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын уктуңуздар. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып бардым.